Үй бүлөлүк бизнес ар дайым үй бүлө мүчөлөрүн жалпы максаттын айланасына бириктирет жана бири-бирин колдоого мүмкүнчүлүк берет. Мунун өзгөчөлүгү да ушунда. Жакындар чогуу иш ачканда алардын ортосунда ишеним бекемделет. Ал эми ишеним ар кандай бизнес үчүн маанилүү фактор. Ар бир катышуучу жалпы ишке жоопкерчиликти өзүнө алат. Ар кайсы тармакта билим алганы же кайсы багытта иштегени маанилүү эмес. Эң башкысы ал үй бүлөнүн жана коомдун өнүгүүсүнө салым кошууга тийиш. Бул ар биринин милдети. Лейла Исраилова IT тармагындагы адис. Апасына анын ишинде жардам берүүнү каалоосу ага бул багытта алгачкы тажрыйбасын ачууга мүмкүнчүлүк берди. Кийинчерээк эжеси Камила менен биргеликте апасынын кеңешине таянып, өз алдынча бизнес ачууга чечим кабыл алышты. Первый опыт — это у мамы, получается, в типографии мы проработали. Алгачкы тажрыйбабыз апабыздын басмаканасында болду. Биз эжекем экөөбүз 4 жыл иштедик. Жеткирүүчүлөр менен, кардарлар менен иштешүүнү, жалпы процесстерди кантип уюштурууну баарын үйрөндүк. Чындыгында бизге ата-энебиздин колдоосу чоң жардам болду. Андан кийин биз өз алдынча улантууну чечтик. Апабыз да колдоо көрсөттү. Ошентип 2018-жылы биздин тарыхыбыз башталды. Албетте ата-энебиздин колдоосу менен, бирок биз Европа брендин Казахстанга жайылтууну чечтик. Решили продвигать здесь европейский бренд в Казахстане. Бизнеске келгенде жакындардын колдоосу өзгөчө мааниге ээ. Сания Исраилова полиграфия тармагындагы бизнесин бутуна тургузду. Ал бүгүнкү күндө иш процесстерин толугу менен автоматташтырып, үй бүлөлүк ишти жаңы деңгээлге көтөрдү. Иштин майда чүйдөсүн жакшы билгенде, бизнес мыйзамына ылайык көптөгөн идеялардын ичинен эң эффективдүү жана кирешелүүсүн тандап алууга болот. Дал ушундай жол менен ишкер айым кыздарын да өз артынан ээрчите алды. Тажрыйба көрсөткөндөй, ири компанияларга караганда үй бүлөлүк бизнес өзгөртүүлөргө тез жооп берип, жаңы шарттарга жеңилирээк ыңгайлашат. Мына ушундайча дагы бир идея жаралып, аны ийгиликтүү ишке ашыруу мүмкүн болду. Конечно, нужны инвестиции для этого. И полностью я была инвестором этого проекта. Албетте бул үчүн инвестиция керек эле. Жана мен бул долбоордун толук инвестору болдум. Ошондой эле кыздарыма жардам берип эле тим болбостон процесстин баарын үчөөбүз баштадык. Мен, Лейла жана Камила. Вот так родился наш бизнес, второй семейный. Это кофейня. Хочется, чтобы и дети тоже развивались и работали именно, шли по твоим стопам. Ушундайча биздин экинчи үй бүлөлүк кофейня бизнесибиз жаралды. Балдарым да өнүгүп, иштеп, менин изим менен барышынга аладым. Себеби чогуу иштегенде жеңилирээк болот деп ойлойм. И поэтому, когда ты вместе работаешь, все вопросы, которые тебя интересуют, волнуют, можно посоветоваться вместе, втроем. И не только втроем, а полностью. Тажрыйба болгондон кийин балдарым да өз бизнеси менен алектенишсе деп чечтим. Ошондуктан чогуу иштегенде сени кызыктырган, сени тынчсыздандырган суроолорду үчөөбүз кеңешип чече алабыз. Жада калса үчөөбүз эле эмес, бүтүндөй үй бүлөбүз катышат. Бул жерде жолдошум, кыздарымдын атасы, уулубуз да катышат. Биз баарыбыз кеңешип, кантип алдыга жылууну, кандай өзгөрүүлөрдү киргизүүнү чогуу ойлонобуз. Бул абдан маанилүү. Общий бизнес. Анан албетте бири-бирибизге чоң колдоо көрсөтөбүз. Жалпы бизнес болгондо үй бүлө мындан да бекем болот. Тааныштарыбыз, досторубуз, туугандарыбыз да бизге келип турушат. Бул да чоң колдоо. Ошондуктан менимче үй бүлөлүк бизнес абдан жакшы нерсе. Мындан тышкары бири-бирибизден үйрөнөбүз. Кээде мен алардан, кээде алар менден үйрөнөт. Ушундайча биз дайыма бири-бирибизди идеялар менен колдоп турабыз. Поддерживаем тоже. Получается, сначала мы открыли кофейню. Дегенде биз кофейня ачтык. Алгач 4 жылда ар кайсы жерден токоч, кондитердик азыктарды, ысык тамактарды сатып келчүбүз. Андан кийин 3 сатуу чекитибизди ачканда өз өнөктөштөрүбүздү ачууга чечим кабыл алдык. Себеби бул экономикалык жактан пайдалуу болуп калды. Алгач 3 жыл мурун колубуздан келеби же жокпу деп биринчи жабдууну насыяга алып көрдүк. Анткени өндүрүш абдан татаал процесс. Биз муну канчалык деңгээлде аткара алабыз деп абдан эле аркадык. Анткени тажрыйбабыз жок болчу. Сколько мы с этим справимся, так как у нас не было опыта. Бизнес ар дайым тобокелчилик менен коштолот. Эгер башынан эле анын келечегине күмөн санасаң, башталган иш ийгиликсиз аякташы мүмкүн. Ошол эле учурда рыноктун бардык өзгөчөлүктөрүн, калктын суроо талабын эске алуу керек жана белгиленген максаттан да артка кайтпоо зарыл. Ошондо гана буйрутмалар да, кирешелер да өсөт. Эмгек акыры өз жемишин берет.
когда ты начинаешь свой бизнес первые 3 года, как говорится. Өз бизнесиңди баштаганда алгачкы 3 жыл абдан көп эмгектенишиң керек. Андан кийин гана анын жемишин көрөсүң. Биз кофейня бизнеси менен 7 жылдан бери алектенип келебиз. Ошондуктан азыр бизге жеңилирээк команда иштеп жатат. Бардыгын координациялап турган менеджер бар. Азыр бизде ашканасы бар, 2 кофейня жана жалпы 5 кофейня иштеп жатат. Ошондуктан команда толук иштеп жатат. Поэтому уже команда работает, уже проще. Башында алар өндүрүштүү болгону 65 чарчы метр цехтен кичинекей жабдуулар менен жана 3 гана жумушчу менен баштаган. Ал эми 6-7 жылдан кийин ишкана чоң компанияга айланды. Бүгүнкү өндүрүштө 2 нөөмөт менен 30дан ашык кызматкер иштейт. Иш күнү-түнү уюштурулган. Компаниянын мүмкүнчүлүгү да кыйла кеңейди. Производство работает в 2 смены. Производим качественно. Биздин өндүрүштө 2 нөөмөт иштейт. Сапаттуу азыктарды чыгарабыз. Табигый азыктарды колдонобуз. Эч кандай химия же керексиз кошулмалар кошулбайт. Өндүрүшүбүздө 8-10 түрдүү аталыштагы азыктар чыгарылат. Күндүз да, түнкүсүн да ысык тамактар, салаттар, круассан жана ар түрдүү кошулмалар менен даярдалган азыктар. Горячицы, салаты, изготовление основной круассанов и сборка их начинками. Бүгүн ишкана пирожки, токоч, каттама токочтор, кондитердик азыктар жана ысык тамактарды чыгарат. Продукция өзүнүн 7 жана шаардагы 25тен ашык башка кофейняларга жеткирет. Күн сайын кондитерлер 1300дөн ашык токоч бышырышат. Ошентип кофейняларды жаңы бышкан токоч менен камсыздап турушат. Бул үчүн компания муздаткыч жабдуулары бар атайын унаа сатып алган. Мында ун азыктарынын сапаты менен даамы катуу көзөмөлдөнөт. Ошондой эле кардарларга өз убагында жеткирилет. Начинали тоже с круассанов. Эң биринчи биз дайыма круассан менен баштаганбыз. Азыр бизде көлөм кыйла көбөйдү. Себеби круассан кофейняларда эң көп алынуучу өнүм. Балким эң татаал азык да, анткени каттама камыр менен иштөө оңой эмес. Легко работать с ним. Изготовление круассанов у нас отличаемся тем, что изготавливаем на сливочном масле, никаких растительных. Биздин өзгөчөлүгүбүз круассанды майдын үстүндө жасайбыз. Эч кандай өсүмдүк кошулмалары кошулбайт. Ошол эле учурда бардык технологиялык процесстер сакталат. Сыр заменяет начинку, никаких майонезов, никаких, таких, скажем, вредных вещей. Кошулма катары быштак колдонулат. Майонез же башка зыяндуу нерселер таптакыр кошулбайт. Бул биздин круассанды баалуу кылат. Кайсы нөөмөт болбосун күндүз же түнү круассан дайыма 1 саатта жасалат. Бул продукциянын сапаты үчүн абдан маанилүү. Четко соблюдаются все технологические процессы, что немаловажно для качества продукции. Сейчас мы не только круассан. Азыр биз круассан эле эмес, ошондой эле бүтүндөй нан түрлөрүн чыгарабыз. Тост үчүн нан, бейгл жана башка көптөгөн кофейнялар үчүн керектелген азыктар. Ошондой эле өз кофейнябыз үчүн да. Азыр биз таңкы ашка арналган нандарды бышырып баштадык. Жаңы тилке иштеп чыгып жатабыз. Новую линейку. Биздин өлкөдө чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө чоң колдоо көрсөтүлүп жатат. Анын маанилүү максаттарынын бири чакан ишкерликти муундан муунга өткөрө турган үй бүлөлүк салтка айландыруу. Ошентип Лейла дамуу ишкерликти өнүктүрүү фондунун өндүрүс программасы аркылуу насыя алган. Ошондой эле фонддун колдоосу менен 2 деңгээлдеги банктардын биринен жеңилдетилген насыя алып, набайканасын кеңейтип, кошумча жабдууларды сатып алууга жетишкен. Бүгүн 120 чакырым чарчы метр имаратта жайгашкан ишкананы мамлекеттик колдонуунун аркасында дээрлик 2 эсеге кеңейтүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. В этом году у нас планы на производство. Мы сейчас будем увеличивать. Быйыл биз өндүрүштү кеңейтүүнү пландап жатабыз. Азыр цехти 240 чарчы метрге чейин чоңойтобуз. Себеби көлөмдөр өсүүдө. Ошондой эле жаңы кадрларды алабыз. Цех загружен по максимальному, поэтому мы сейчас будем расширяться до 240 квадратов. Азыр цех күнү-түнү толук жүктөлгөн. Ошондуктан бизди кеңейтүү күтүп турат. Алдыда өзүнчө имаратка көчүп барып, толук пландап чоң өндүрүш фабрика ашкана ачууну каалайбыз. Создать отдельно стоящее производство, где уже можно полностью распланировать все и организовать. Өндүрүшүбүздү кеңейтүү үчүн мамлекеттин колдоосу абдан пайдалуу болду. Бизге өндүрүштү кеңейтүүгө гана эмес, айланма каражатка да каражат берилди.
на расширение производства, также на оборотные средства были выделены. Анткени коомдук тамактануу татаал иш, ошондуктан мамлекеттен чакан жана орто бизнеске ушундай колдоо бар экенине чындап сүйүнөбүз. Государство на самом деле есть такая поддержка, которая поддерживает малый и средний бизнес. Бизнес эч качан бир жерде туруп калбашы керек. Ар дайым жаңы жолдорду издеп, чечимдерди табуу жана билимди өркүндөтүү зарыл. Ишкер айым дал ушундай жол менен иш алып барат. Ал үйрөтөт, тажрыйба топтойт жана өз иши рыноктун талаптарына, адамдардын күткөнүнө жооп бериши үчүн аракеттенет. Когда ездишь куда-то, путешествуешь, везде снимаешь, смотришь, что в мире есть новинки. Сейчас хорошо? Кайдадыр саякатка барсаң, баарын сүрөткө тартып, дүйнөдө кандай жаңылыктар бар экенин карап турасың. Азыр интернет, Instagram, TikTokто көп нерсе чыгып турат. Дүйнөдө жаңы чыккан нерсе дароо эле элге жетет. Биз да аны киргизүүгө аракет кылабыз. Биз да шаарды кыдырып, базарларды карап турабыз. Анткени ар бир аудиториянын өз талабы бар. Ошондуктан дайыма жаңыртып турууга аракет кылабыз. Бизде өндүрүш башчысы, кондитердик цех, навайкана бар. Ассортиментти дайыма жаңыртып турабыз. Стараемся. У нас зав. Производства есть, также кондитерский цех, пекарня. И мы постоянно обновляем. Биз сөзсүз түрдө казакстандык өндүрүштү колдойбуз. Азыр унду Костанай шаарынан алабыз. Ошондой эле башка азыктарды да биздин өлкөдөн сатып алабыз. На данный момент мы берем с города Костанай, нам привозят оттуда, да. Ну и разные, конечно, закупаем наши товары казахстанские. Бизнес үчүн өзгөчө маанилүү ишкердикке болгон демилге жана аракетчилдик. Бирок бул сапаттар болсо да туруктуулукка жетишүү оңой эмес. Ар бир иштин өзүнүн татаалдыктары бар. Айрыкча өндүрүш тармагында ар бир кадамды алдын ала эсептеп, ар бир продукциянын сапатын көзөмөлдөп, ашыкча чыгымдарды болтурбоо жана кызматкерлерди окутуу керек. Ошондой эле сапаты жогорку деңгээлде кармоо, продукцияны өз убагында жеткирүү жана күтүлбөгөн жагдайларды эске алуу маанилүү. Компанияда бул факторлордун баары эске алынган. Ички процесстер жолго коюлган. Ар бир кызматкер өз ишин жакшы билет. Технологиялык карталар так сакталат. Ишкердин айтымында бул процесстердин бардыгын бухгалтер, калькулятор, кылдат көзөмөлдөп турат. Раз в месяц мы проводим пол. Айына бир жолу толук инвентаризация өткөрөбүз. Кээде ортосунда да. Анткени бизде эң башкысы бул сан жана математика. Бирок өндүрүш бул жөн эле эсеп эмес, жүктөрдү да кошуу керек. Анткени сен нан менен, тамак менен иштейсиң. Кызматкерлерди таандоодо да ар дайым жакшы энергиялуу адамдар болсун деп аракет кылабыз. Себеби тамак аркылуу да биз дүйнөгө жакшылык таратабыз. Ошондуктан дайыма мыкты команданы тандап алууга умтулабыз. Добро в мир, поэтому мы всегда стараемся отбирать такую команду. Ар бир бизнес үчүн команданын ынтымагы өтө маанилүү. Анда туугандарбы же чакырылган кызматкерлерби айырмасы жок. Өндүрүш жана тейлөө тармагында эң башкысы ишти өнүктүрүүгө салым кошуу, кызыгуу жана жоопкерчилик көрсөтүү. Бүгүн жаңы трендтер ай сайын эмес, күн сайын пайда болуп жаткан заманда убакыттан артта калбай, сатып алуучуга сапаттуу продукция сунуштоо абзел. Сейчас у нас шеф-бары работают. Азыр бизде абдан тажрыйбалуу шеф-баристабиз Равил иштейт. Суусундуктарды да ойлонобуз. Балдар да сунуштарын берип турушат. Бизде эң көп сатылгандары жаңгактуу латте. Өзүң саякаттап жүргөндө да дүйнөдөгү эң жакшы өнүмдөрдү көрөсүң. Балдар жаш, прогрессивдүү, дүйнөдөгү трендтерди билишет. Казакстанда кандай нерсе суроо талапта экенин да түшүнүшөт. Ошондуктан биз ар дайым аш тизмени сезонго жараша жаңылайбыз. Азыр биз ички стандарттарыбызды да кайра иштеп чыгып жатабыз. Өткөн жылы ребрендинг кылып жаңы аталыш алдык. Ошондуктан бардык стандарттарды кайрадан жазып чыктык жана мындан ары дагы таңгактоо иштерин улантып кеңейтүүнү көздөп жатабыз. И будем упаковываться и дальше расширяться. Үй бүлөлүк бизнес үчүн эненин колдоосу эң жакын адамдын гана эмес, материалдык жардамдын да, руханий тиректин да булагы. Анын полиграфиядагы алгачкы тажрыйбасы бизнес жүргүзүү жөндөмү жаш ишкерлер үчүн баа жеткис капитал болду. Кыздары чет өлкөдө окуп келип, дароо жаңы ишке киришкен. Алгачкы кадамдар жеңил болгон жок. Бирок эненин "мен бул бизнести мындан ары да өнүктүргүм келет" деген сөзү анын ишенимди колдоосу кыздарды тайманбастыкка шыктандырган.
Эненин тажрыйбасы жөн гана ишкердик эрежелер эмес. Бул ишкерлик рухту тарбиялоо, кыйынчылыктардан чегинбөөнү үйрөтүү, майда барат нерселерге да көңүл буруу, айрыкча тамак аш өндүрүшүндө сапатты жана тазалыкты сактоо өтө маанилүү. Ал кыздарына кантип иштөөнү үйрөткөн, ишке жан киргизүүнү жана кардарларга жылуулук менен мамиле кылууну көрсөткөн. Энелик, эмгекчилдик, чынчылдык жана берилгендик алар үчүн үлгү болду. Ушул тажрыйбанын аркасында кыздары ишкер катары өсүп, ийгиликке жетишти. Бүгүн алардын жалпы ишин өнүктүрүп, ийгиликке жеткендерин көрүп, эне чоң сыймык жана кубаныч сезет. То, что ты вложил когда-то, где-то сначала, конечно, это были семейные ценности, да? Билесизби, бул биринчи кезекте чоң сыймык. Сен мурда эмнеге эмгек жумшасаң, алгач үй бүлөлүк баалуулуктар болсо, кийин тажрыйба катары балдарыңа өтүп, алардын бизнеси жана ой жүгүртүүсү кантип өсүп жатканын көргөндө кубанасың. Мен дайым айтып келем, адам жашоодо өзү менен эле сыймыктанбастан, балдары да сени менен сыймыктанышы керек. Ушул максатка умтулуу зарыл. Балдардын бизнес куруп ийгиликке жетишкени бул бир нерсе. Бирок алардын өз жамаатына, өз ишине мамилеси сүйүү менен болсо, мына ошондо гана чыныгы ийгилик болот. Как относятся к своему коллективу, как относятся к своему бизнесу, любить свой бизнес. Это очень важно, и тогда будет успех. Лейланын айтымында алгачкы жылдарга салыштырмалуу азыркы учурда алардын бизнеси бир топ бекемделип, кыйла кирешелүү болуп калды. Өз ишин баштоо оңой болгон эмес. Бекеринен нан оор эмгек менен келет дебегендир. Бул жолдор көптөгөн кыйынчылыктардан өтүүгө туура келген. Ал бул тажрыйбасы менен да бөлүштү. Мы сейчас, получается, перешла к тому, что лучше все производить самим, так ты контролируешь полностью и качество продуктов, и выдачу. То есть у нас было... Азыр биз өзүбүз өндүрүшкө өттүк. Ошондо гана сапатты толук көзөмөлдөй аласың. Мурун 4 жылдай жеткирүүлөр менен алектенип кыйналдык. Кээ бирлери майрам күндөрү же дем алышта таптакыр иштечү эмес. Маселен, Нооруз майрамында 5 күн бою кимден товар алаарыңды билбейсиң. Азыр болсо биздин цех күнү түн иштеп жатат. Биздин чекиттерибиздин айрымдары да күнү түн иштейт. Ошондуктан бүт процессти өзүбүз көзөмөлдөгөн оңой. Колдонгон азыктардан тартып, продукциянын сапаты, логистика баары колуңда болот. Ошентип өзүбүздү каалаган убакытта камсыздай алабыз. Азыр бүтүндөй цикл өзүбүзгө гана таандык. Кафеден баштап токочко чейин. Довести что-то, привести, обеспечить себя. Поэтому лучше весь цикл мы замкнули сейчас на себе. От поставки кофе до поставки выпечки. Өнүм жакшы сатылышы үчүн сапаттуу жарнама зарыл. Бул бизнес талаптарынын бири. Ошентсе да продукциянын өзү сапаттуу жана суроо талапка ээ болушу шарт. Бул жылдар аралыгында ишкерлер ар дайым жаңы идеяларды издеп, токтоп калышкан эмес. Алар өлкө боюнча ар кандай көргөзмөлөргө жана акцияларга активдүү катышып келишет. Ошондой эле алдыңкы болуп кайрымдуулук марафондорун да колдоп жүрүшөт. Биз да иш учурунда кезектеги көргөзмөгө күбө болдук. Миллиондон ашуун калкы бар мегаполисте ушундай продукция чыгарып, окшош кызмат көрсөткөн ишкерлер арбын. Соода борборлорунун текчелеринен бул азыктардын түркүн варианттарын көрүүгө болот. Бирок дал ушундай атаандаштык шартында сапаты жана бааны түшүрбөй, кардарларды жоготпой, өз ордун сактап калуу чоң эмгек. Бул чыныгы эрдик катары айтылат. Ага кошумча ушул иштер менен алек болуп жатып, үй бүлөлүк жылуулукту жана ынтымакты сактоо, үй бүлөлүк бизнестин эң башкы баалуулугу. Бизнес бул жолдо кыйын да, кызыктуу да. Самому всегда страшно. Өзүңө жалгыз кыйыныраак. Артыңда ата-энеңдин колдоосу, жолдошуңдун жардамы болгондо кыйла жеңил болот. Себеби андай учурда коркуу азайып, алдыга ишенимдүү кадам таштоого мүмкүндүк берет. Легче двигаться вперед.